Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү тарбиялык сааттын темасы сүйүктүү Кыргызстаным. Анда эмесе бүгүнкү сабакты мамлекеттик гимн менен баштасак. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору. Кыргыз Республикасынын туусу. Туу 1992 жылдын 3-мартында кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын герби. Герб 1994 жылдын 14 январында кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни. Гимн 1992 жылдын 18 декабрында кабыл алынган. Кыргызстандын борбору Бишкек. Ысык көл. Арсланбаб. Бурана. Жетөгүз. Сулаймантоо. Ташрабат. Соң көл. Сары Челек көлү. Анда эмесе алдыдагы ырды чогуу окуйбуз. Суроо жооп. Гимнди ырдаганда эмне үчүн колубузду жүрөгүбүздүн тушуна коебуз? Мен сыймыктанам деген ырдын мааниси эмне жөнүндө экен? Мекенибиздин жаратылышы, символдору боюнча эмне айта аласыңар? Мекен жөнүндө ыр, макал лакап билесиңерби? Республикабызда кайсы улуттагы элдер жашайт? Кайсы улуттан досторуңар бар? Анда алдыдагы жомогубузга көңүл буралы. Жомок булбул. Байыркы заманда бир чал булбул экөө дос болуптур. Чал мергенчи да, комузчу да экен. Ал ар күнү мылтыгын ийине асып алып, токойдон кийик атып келип оокатын өткөрөт. Токойдо сайраган түрдүү, канаттуу куштардын үнүн угуп, үйүнө келгенде аларды тууратып, комуз чертип түрдүү күү чыгарат. Күндөрдүн биринде булбул чалдын күүсүнө кызыгып: "Досум, мага күүлөрүңдү үйрөтүп койчу", дейт. "Макул", деп чал ар күнү кийиктен келгенде комузун колуна алып, ар кандай мукам күүлөрдү кубулчута сайратып черткенде булбул тыңшап, анын күүлөрүн туураганга тили жатыга баштап аз-аздан үйрөнүп кетет. Бара-бара тим эле комуздай таңшытып бүт үйрөнүп алат. Булбул кийин абдан такшалат.
Анын сайраганын уккан эл тыңшап эле отургусу келип таң калышат. Ошондо Абышка тигиге кайрылат. Досум, сенин сайраганың бүткүл элге жагып калды. Бардыгы эле уккусу келишет. Бирок күндүзү иш менен күпөйлөтүп жүрүшүп, жакшы уга албай жатышат. Ошондуктан түнкүсүн сайрагың, түнкүсүн эл бош, сайраганыңды угуп, ырахат алышсын. Булбул сайроону комуздай үйрөнүп, чал досунун айтуусу боюнча дайым түнкүсүн сайрап калган экен. Жомок тууралуу суроолор. Жомокто кимдер катышып жатат? Бул жомоктун бүгүнкү сабакка кандай байланышы бар? Жомок эмнеси менен силерге жакты, балдар? Бул жомоктун негизги максаты эмнеде? Үйгө тапшырма, мекен жөнүндөгү ырларды жаттоо. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта тургула.